Саламатсыңар урматтуу биздин кардарлар. Биз азыр Бишкектин четиндеги атайын жаңы конушка келдик. Бул жерде сип панелден салынган үйүбүз бар. Ошол жөнүндө силерге Кудай буйрса чакан обзор тартып берели деп чечтик. Азыр биз сип панелден салынган үйгө келдик. Жана Кудай буйрса силерге көрсөтүп беребиз. Бул үй негизи 2020-жылы кышында башталган. Жана 2021 жазга чейин Кудай буйрса кардарыбызга өткөзүп бергенбиз да. Үй боюнча маалымат берип кетсек, фундаменттен баштайлы. Баарыбыз билгендей, үй башталганда эле эң биринчи фундаменттен башталат да. Бул үйгө кадимкиле ленточный фундамент коюлган. Бирок ошол ленточный фундаментке опалубка катары атайын, орусча айтканда несёмный опалубка деп коебуз. Мондай болгон атайын блоктор колдонулган да. Бул блоктун болсо бийиктиги 17 сантиметр болот. Ортосунда болсо атайын арматура койгонго кетиргенге местасы калтырылган. Ал эми ичине болсо кадимкиле бетон куюлат да. Бул опалубканын милдетин аткарат жана ошол эле учурда үйдүн фундаментин бетин кооздоочу материал катары кетип калат. Андан кийинкиси болсо негизи өзүнүн үй жөнүндө маалымат берип кетсек, үйдүн кире беришинде чакан террасасы бар. Бул террасага болсо эми ким кандай колдонсо өзүнүн ыктыяры болот. Бирөө китеп окуса, бирөө жайкысын отуруп чай ичип, мындайча айтканда аба менен дем алганга колдонсо болот. Жана ошондой эле үйгө көрүк берет да. Эми эгерде биз үйдүн өзүнө өтсөк, үйгө киргенде чакан тамбур бар. Мындай электрощит турат. Электрощиттен болсо могу жерден ар бир комнатага, ар бир точкага өзүнчө сечениясына жараша медно-монолитный кабель кеткен. Жана ар бир комнатанын өзүнүн выключателі бар. Эгерде бир жерде кичинекей бир замыкание же болбосо кандай десем бир маселе жаралса, бул автомат моментально өчүрүп салат. Биз бул үйдү клиентке тапшырып бергенде ушундай абабак шпаклевка менен тапшырып бердик. Ал эми ички отделкасын болсо кардарыбыз өзү бүтүрдү. Азыр тамбурдан башка жери толугу менен ички жасалгылоосу бүткөн. Андан кийин биз үйдүн негизги бөлүгүнө өткөндө, бул жерде чакан холл бар. Ушул холлдон үйгө чачырап кетет да кардарыбыз. Бисмилла дегенде эле чакан санузел бар. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Үйдүн жасалгылоо иштери толугу менен жүрүп жатат. Кудай буйрса жакын арада кардарыбыз отделкасын бүтүрсө, өзү кирип кетет. Бул жерге душевая кабина коюлат экен, жана бул жерге раковина коюлат да. Лестницанын астына болсо чакан неме жасап койушкан, кандай десем, кладовка жасап койгон, жана лестница менен экинчи этажга көтөрүлүп кетсе болот. Ал эми биз биринчи этажды толугу менен көрсөтүп берели. Түзгө өткөндө биз кухняга киребиз. Кухняке мына кухонный стенка коюлган. Ар бир үйдүн ээсин, байкебизди, жеңебизди кызыктырган бул кухня маселеси да. Жана кардарыбызда көп суроо болот да. Сип панель деген бул өзү жеңил болуп атпайбы материал, чоң кухонный мындайча айтканда стенка бекитилгенде дубал ошону көтөрө алабы, көтөрө албайбы деген суроолор көп бизге берилет да. Ошол себептен була видеодон көрүп кетсеңиздер болот. Кухонный стенка кадимкиле дубалга бекитилген, эч бир былк этпей эле өзүн турат. Кудай буйрса жакын арада кардарларыбыз көчүп келгенде бул жака оокаттардын баары киргенден кийин ушул жерден чай ичип силерге кардарларыбыз менен дагы интервью тартып беребиз буйрса. Бул жерге болсо тамак ичүүчү стол коюлат. Жана ушул эле учурда кухнядан биз түз бул жерде мындай японский купе эшиктер деп коебуз го, ушундай эшиктер коюлган дагы
конок келгенде, конокту тейлегенге ыңгайлуу болуш үчүн кухнядан түз эле чоң залга өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр биз силерге биринчи этаждын полу жөнүндө чакан маалымат берип кетели дедик. Бул жерде өзүңүз видеодо көргөндөй, бул кардарыбыз полго паркет колдонгон, ал эми кээ бир учурда кээ бир кардарыбыз ламинат колдонот, линолеум кылат, ал эми ар бир кардардын өзүнүн каалоосуна жараша да. Бул биз стяжканы атайын жылуулап кеткенбиз. Ошол себептен пол жылууланган да. Кааласаңыз, орусча айтканда теплый пол деп коебуз го, теплый пол да коюп кетсеңиз болот. Биз эң негизги залга кирдик. Бул үйдүн размерин айтып кетсек, өтө чоң эмес. Өзү үй 135 чарчы метр, узуну 8,34-кө 8 метр болот да. Ошого карабастан биринчи этаждагы зал өзүңүздөр көргөндөй аябай кенен зал. Бул жерге мындайча айтканда чоң эле конокту тосконго толук мүмкүнчүлүк болот. Биз үйдү кардарга тапшырып берип жатканда сырткы бронированный эшигин коюп беребиз. Ал эми ички эшиктерди болсо койбойбуз да. Ички эшиктер болсо ички жасалганы менен кошо коюлуп кетет. Ошол себептен кардарыбыз, ар бир кардарыбыз өзүнүн каалоосуна жараша эшик тандаганга толук мүмкүнчүлүк бар да. Мына бул жерден көрсөңүз болот, чоң эки көздүү эшик коюлган, классикалык стилдеги эшиктер жана ошондой эле бул кухня менен залга чыкчу жерге болсо японский стилдеги купе эшиктер деп коебуз, мындай ушундай эшик колдонушкан. Бул моменттер ар бир кардардын өзүнүн каалоосуна жараша чечилчү маселелер. Эми силер уруксат берсеңиздер, биз азыр экинчи этажга көтөрүлөлү. Экинчи этажга көтөрүлгөндө нелер бар экен, нелер жок экен силерге көрсөтүп беребиз, Кудай буйрса. Биз азыр болсо силерге бул биринчи этаждан экинчи этажга көтөрүлүүчү лестницасы боюнча маалымат берип кетели дедик эле. Биз өзүбүз курганда лестницанын каркасын, сөөгүн темирден жасап кетебиз, бекитип. Ал эми андан кийин болсо ар бир кардар өзүнүн каалоосуна жараша лестницаны мындайча айтканда жасабаса болот. Бул азыр жерде кааласаңыз дубовый кылсаңыз болот, жаңактан кылсаңыз болот, кара жыгачтан кылсаңыз болот, же болбосо мондай сыяктуу кылып даяр лестницаны дагы сатып алсаңыз болот. Ал эми ал уже ар бир кардардын өзүнүн каалоосуна жараша. Мынакей биз азыр лестница менен көтөрүлүп экинчи этаждын холлуна келдик. Холлуна келгенде болсо чакан холлдон бөлмөлөргө кирип кетсек болот. Биринчиси болсо бул чоң ата-эненин жатуучу бөлмөсү. Өзүңүздөр көргөндөй жатуучу бөлмө кенен жана толугу менен панорамный терезелер коюлган да. Күн эртең менен чыгып батканга чейин мүмкүнчүлүк бар күн үйгө кирип турганга. Андан кийинки жатуучу бөлмөгө өтсөк, жана ошондой эле сип панель менен салынган үйлөргө көп кардарларыбызда суроо туулат. Ички отделкасы кандай болот, башкача болобу, же кыйынчылык жаратабы дегендечи. Мисал катары азыр бул жерден силер көрсөңүздөр болот. Мына кадимки эле орусча айтканда түшүнүктүү болсун, обои деп коебуз го. Ошондой обоинун түрү чапталган бул жерге. Башкача өңү, нар жакка андан башкача өңү. Кааласаңыз обой чаптасаңыз болот. Биз жана шпаклевка тартып кеткенден кийин кааласаңыз үстүнө покраска берсеңиз болот. Же болбосо башка азыркы отделканын түрлөрү бар эмеспи? Кандай колдоном десеңиз, толук колдоно десеңиз болот. Ошондон тышкары дагы электромонтаж боюнча бизде көп суроолор болот. Электричество наружный болуп калат, көрүнүп калат депчи. Бирок азыр бул жерде өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мынакей розеткалар толук үй бүткөн деңгээли розеткалар турат. Эч бир электромонтаждыкы көрүнбөй эле. Кадимки эле үйдөгүдөй. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде дагы терезелери кенен, чоң жана ички жасалгалоосу болсо баса белгилеп кетсек болот. Ар бир бөлмөнүкү кардардын өзүнүн каалоосуна жараша, мындайча айтканда тилегине жараша кимге кандай жакса ошондой өңдө, ошондой түздө, ошондой материалдар менен жасалган. Жана бул жерде дагы бир жатуучу бөлмө. Мынакей бул жактын да Кудай буйрса отделкасы бүткөн. Жакын арада кардарыбыз бул жака көчүп келгенге толук үй Кудай буйрса дайын. Жана бул жерде балкон бар. Мынакей негизи проектisi боюнча биз башында пландалганда бул балкон тосук эмес болсо, ачык болчу. Бирок кийинчерээк клиенттин өзүнүн эмеси каалоосу менен терезе коюлду дагы.
бул жагы мындайча айтканда полезный колдонуучу площадька айланып калды. Кээ бир кардарларыбыз бул жерде балкон кылат, ачык кээ бир клиенттер ушинтип тосуп коет, кабинет кылып коет. Кээ бир кардарларыбыз ушул жерге экинчи санузел кылышат, же болбосо кладовка катардагы колдоно берсе болот. Биз бул объекттин ички отделкасын биз кылган жокпуз. Ички жасалгалоосун кардарыбыз өзү кылды. Биз болсо үйдүн фундаментин көтөрүп, ичине стяжкасын куюп, андан тышкары биринчи этаждын дубалын коюп, экинчи этаж менен биринчи этаждын ортосунда тургандагы могу межэтажный перекрытие деп коебуз го. Экинчи этаж менен биринчи этажда биз көбүнчө монолит колдонушат, либо плита перекрытие колдонушат. Биздин учурда болсо сип панель колдонулган да. Ошол сип панель менен коюп, экинчи этаждын дубалын коюп, потолокту жылуулап, чатырын жаап, витровой карниз водостокторун коюп, жана сырткы бетин кооздоп, фасадын, пластиковый терезелерин коюп, үйдүн ичине гипсокартон чаптап, электричествосын монтаждап, шпаклевка тартып, жана лестницанын каркасын, жана ошондой эле дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, бул сип панель менен курулган үйлөрдө жана негизи эле кандай материал менен үй курбаңыз, бирок үйдө туура вентиляционный система болуш керек да. Ошол вентиляционный системасын коюп кеткенбиз да. Мына мен көрсөтүп кетейин вентиляционный системанын шахтасын. Бул жерде көрсөңүздөр болот. Бул жерде чакан атайын эч кимге байкалбаган, атайын карабаса байкалбайт. Түтүкчө турат. Ар бир жатуучу бөлмөдө ушундай түтүкчө бар. Мунун баары тең вентиляционный система деп коет. Үстүндө чатырда единый вентиляционный система менен болуп туруп, мен сыртка чыкканда көрсөтөм. Мор менен үйдөн эски аба чыгып кетип турат да, жана үйдө аба тазаланып, дайыма циркуляция жүрүп турат. Биз баса белгилеп айтып кетчү нерсе бар. Бул деген вентиляционный система. Сип панель менен салынган үйлөргө биз милдеттүү түрдө кухняга атайын вентиляциондук система коюп кетебиз өзүнчө, жана андан тышкары үйдүн толук үйгө өзүнчө вентиляционный дагы бир система коюп кетебиз да. Ал жерде үйдө да видеодо көрсөңүздөр болот. Үйдүн приток деп коебуз, үйгө аба кирип турган атайын түтүкчөсү, мындай атайын баса белгилеп карабасаң байкалбайт да. Жана ошондой эле үйдүн чатырында атайын мор турат. Ошол мор менен аба чыгып кетип турат. Биз сиздерге үйдүн ичиндеги жасалгасын, комнаталардын бөлүнүштөрүн жана негизги үй жөнүндө айтып бердик. Эми баарыбызды кызыктырган суроо бул канча каражат сарпталды. Өзүңүздөр көргөн 8ге 834 болгон 2 кабаттуу үйгө азыркы видеодон көрсөңүздөр болот, эмненин баары камтылган экен ичинде. 2 миллион сомдун тегерегинде акча каражат сарпталат. Ал эми сумма ар бир кардардыкы кардардын тандаган материалдарына жараша түзүлөт. Мисал катары эгерде сиз мягкий кровляны тандасаңыз, крышага башка акча каражат сарпталат. Ал эми металлочерепица тандасаңыз, башка каражат сарпталат. Ушундай сыяктуу технический моменттерде ар бир кардардын өзүнүн кааласына жараша такташабыз. Ошол себептен 2 миллион сомдун тегерегинде сумма плюс-минус болуп турат. Биздин көбүнчө кардарларда жаңы конуштарга баарыбыз эле барып көргөнбүз да. Мындай түшүнүк бар да. Жакшы кооз үй салыш үчүн сен милдеттүү түрдө бир чоң бир бай болушуң керек, жана чоң үй салышың керек болот. Чоң үй салышың керек дегенчи. Бирок видеодон көрсөңүздөр болот, өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, эң оптималдуу квадратурадагы 2 кабаттуу үйдү жөнөкөй эле Кыргызстандын жарандары куруп алса болот. Бул реалдуу жана ар бир адамдын колунан келген эле нерсе. Андан тышкары биз сиздерге маалымат катары айтып кетели дедик эле. Бүгүн биз сиздерге бул үй жөнүндө обзор кылдык жана эртеңки күнү бул жерде дагы бир үй салынган, Кудай буйруса, бул үй жөнүндө жакынкы арада силерге обзор тартып беребиз. Ошол себептен биздин каналга жазылыңыз жана биздин видеолорду карап туруңуз.